Шаардын бюджети 11%га болот экен. Биз аны 20 деп топтогон бюджеттен калтырыш боюнча сунуш берип атабыз. Шаардын жолдорун ар жерде аз-аздан талкалап, майдалап оңдоп жүрүп, жыл сайын оңдоп атышат. Бир топтоп туруп чоң жолдорду салып, пробка маселесин чечсе болот. 4 чоң мост бар экен Аламидин учкунда. Ал мосттор бир күн түшүп кетип, ошол жерде адамдарды Кудай сактасын басканда оңдошобу шаардын бийлиги же жалпы өкмөт. Ушул шаар мостторуну дагы оңдош боюнча мындай эл аралык деңгээлде көңүл бурасыздарбы? Бишкек шаарында. Көңүл буруш керек. Ош шаары менен Бишкек шаары өзлөрүнүн бюджеттерин толтурбай атат. Потенциал көп. 2019 жылы 8 миллиард 400 миллион сомдон тегерегинде болсо, быйыл 15 миллиардка чыгарды Бишкек шаары. Ош шаарыныкы 1 миллиард 350 миллион сомдон тегерегинен 1 миллиард 700гө быйыл араң чыгарат деп атабыз. Жергиликтүү бийликтегилер иштебей атат. Бизден стратегиялык жактан бир топ ошибка кеткен экен, мен депутат катары айтайын. Анткени налог на недвижимости, жерге налогту, сууга тарифтерди бүт баарын тең биз жергиликтүү бийликке берип коюп турбуз. Алар акыркы 20 жылдан бери мунун баарын көтөрбөй атат да. Ошондуктан ушу суроолордун баарын жергиликтүү кеңештин депутаттары менен мэр чечиш керек. Biz alар çeşmese, biz çeşeriz, bir oganda merilerinin barını almaştırışımız gerek. Akılbek Hüseyinbek, жергиликтүү бийлик иштебей атса, biz депутаттар күнөөлүүбүзбү? Men sizde күнөөлүү деп айткан жерим жок да. Мен сизге положениени айтып берип атам. Положениени көзөмөлгө албайсызбы? Сиз отурасыз го башында. Көзөмөл алган үчүн астыңызга келип жооп берип атам да. Сиз антип кайша сүйлөбөй, сурооңузду айтсаңыз, жообуңузду. Бишкек шаары менен Ош шаарынын мосттору түшүп кеткенди оңдойсуңарбы, 23-жылга киргизесиздерби? 23-жылга киргизе албайбыз. Эмне киргизе албайсыз? Хотя бы учкун Аламидин мостун оңдоп бербейсиздерби уже? 5 жылдан бери кайрылып атабыз. Айтып атам, алар жергиликтүү бюджеттин эсебинен оңдолуш керек. Ким оңдойт эми аны? Жергиликтүү бюджетти силер коюп атасыздар го. Акылбек Үсөнбекчи. Сиздерден сураныч. Учкун Аламидин чоң мосту оңдоп бериңиздер. Бизге кайрыла берип шайлоочуларыбыз столубуздун үстү катка толуп кетти. Ага көп деле сумма кетпейт. Киргизип коюңуздар сураныч. Анан сырткары Акылбек Үсөнбекчи. Анан сырткары биз дагы гранттарды тартканга аракет кылабыз эки жактардан. Силер баштап Бул жагынан эки колдоп колдойбуз. Гранттарды, бөлөк финансалык булактарды табабыз дегендин баарына биз кош колдоп берет элек да.